Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Орусиядагы Нижний Тагил шаарында 5 кабаттуу үйдө газ жарылып, бир бөлүгү урап калды. 31-июлда Орусиянын Свердлов облусуна караштуу Нижний Тагил шаарындагы 5 кабаттуу үйдүн батирлеринин биринде жаратылыш газы жарылып, алдын ала маалыматтар боюнча 6 жаран жабыркады. Бул туурасында орус басылмалары жазышууда. Маалымдалгандай, көп кабаттуу үйдөн 2 подъезди урап, 3 жаранды урандылардын алдынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери куткарып чыккан. Дагы 3 жаран изделип жатат. Алдын ала маалыматтар боюнча 6 жаран жабыркаган. Алардын бири оор, 3-өө орточо оор абалда. Ошондой эле жаратылыш газын батирлерге орноткон кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгондугу айтылды. Булак Супер Кежү. Камчыбек Ташиев Бишкектеги оңдолуп жаткан стадионго барды. 1 август күнү Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Дөлөн Өмүрзаков атындагы Бишкек шаарынын башкы спорттук аренасынын капиталдык оңдоп түзөө иштеринин жүрүшү менен таанышты. Бул көчмө жыйынга Бишкек шаарынын мэринин орун басары Азамат Кадыров, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажымалиев, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нурдан Орунтаев жана КФБ башкы катчысы Медербек Сыдыков катышышты. Ташиев капиталдык оңдоо иштери менен таанышып, оюн талаасынын абалын, трибуна алдында жайгашкан бөлмөлөрдү карап чыкты. Беле кетсек, ушул жылдын сентябрь айынан тарта башкы стадион футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү турунун беттештерин кабыл ала баштайт. Ага карата стадиондун оңдоо иштери ыкчамдык менен жүрүп жатат. Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Израиль менен Ливанга барбай турууга чакырды. Жакынкы чыгыштагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктарды Израиль менен Ливан мамлекеттерине баруудан алыс болууну сунуштады. Министрлик 1 августта Дем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары метро Нахимовский проспект, Сибашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Тараткан билдирүүсүндө Ливан жана Израилде жашаган кыргыз жарандарына региондогу кырдаал турукташтаганга чейин жеке коопсуздук чараларын күчөтүүсү зарыл экенин белгиледи. Ошону менен бирге министрлик белгиленген өлкөлөрдө жүргөн Кыргызстандын жарандары ыкчам байланыш үчүн Кыргызстандын Кувейттеги +96 52 53 59 951, Туркиядагы +90 54 56 89 68 00 ишеним телефондору аркылуу зарыл учурда жардам же консультация алуу үчүн кайрыла алышаарын билдирди. Булак Супер Кежү. Ирандын жогорку лидери Израилге түз соккурууга буйрук берди. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи Хамастын лидери Исмаил Ханиянын өлтүрүлүшүнө жооп иретинде Израилге түз кол салууга буйрук берди. Бул тууралуу New York Times ирандык 3 булакка таянып жазып чыкты. Маалыматка ылайык 31 июль күнү эртең менен Али Хаменеи Ирандын улуттук коопсуздук боюнча жогорку кеңештин кезектсиз жыйынын өткөргөн. Ал бул жыйында Израилге соккуруу буйругун берген. Америкалык басылма 3 булакка, анын ичинде Ислам революциясынын сакчылар корпусунун 2 мүчөсүнө шилтеме жасаган. Алардын аты жөнү айтылбайт, анткени алар эл алдында сүйлөөгө укугу жок. Жооптук сокку так кандай болору белгисиз. Алдын маалыматтар боюнча ирандык аскерлер Тель-Авив жана Хайфа аймагындагы аскердик буталарга учкучсуз учактар жана ракеталар менен сокку уруусу мүмкүн деп болжолдонууда. 31 июлда Хамас кыймылынын незелеринин бири Исмаил Хания жана анын жан сакчылардын бири Тегерандагы резиденцияга болгон аткылоодон улам каза болушкан. Хамас кыймылы расмий билдирүү таратып, Исмаил Ханиянын өлүмү үчүн Израилди айыптады. Ошондой эле Ханя
Ханияга болгон чабуул Ирандын жаңы президентинин ант берүү аземине катышкандан кийин болгонун маалымдады. Орусиядан мыйзамсыз алынып келе жаткан 22 тонна балык артка кайтарылды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин маалыматында айтылат. Билдирүүгө ылайык, Чалдыбар чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунда Орусиядан Кыргызстандын аймагына 22 тонна тоңдурулган балык мыйзамсыз ташылып келе жаткандыгы аныкталган. Анда ээптин ветеринардык, санитардык талаптары сакталбагандыгы, тиешелүү ветеринардык коштоочу документтери ээптин талаптарына шайкеш келбегендиги аныкталган. Жүккө тиешелүү акт түзүлүп, Орусияга кайтарылды. Торнадо Татарстандын аэропортундагы учактарды учуруп жиберди. Торнадо Нижнекамск Бегишево аэропортундагы учактар менен тег учактарды учуруп жиберди. Бул тууралуу Маш Телеграм каналы жазып чыкты. Шамал агымы Санкт-Петербург жарандык авиация университетинин 4 Diamond 42 окуу учагын учурган. Анда айлануучу жана административдик имараттар да жабыр тарткан. Торнадо чатырларды жана айрым жердеги имараттардын терезелерин да талкалаган. Ага байланыштуу табигый кырсыктын аэропорттун 2 кызматкери жабыркап, алар ооруканага жатуудан баш тартышкан. Хамас лидеринин Тегеранда өлтүрүлүшү. Туркия билдирүү жасады. Анкара Хамастын саясий бюросунун башчысы Исмаил Ханиянын өлтүрүлүшүн айыптайт жана бул окуя Газа тилкесиндеги кагылышуунун олуттуу курчушуна алып келиши мүмкүн. Мындай пикирин Туркиянын тышкы иштер министрлиги шаршемби күнү билдирди. Бул киши өлтүрүү Газадагы согушту аймактык масштабка жайылтууну көздөйт. Бул Израилдин премьер-министри Нетаньяхунун тынчтыкка жетүү ниети жок экенин көрсөтүп турат деп айтылат Түрк министрлигинин билдирүүсүндө. 31-июлда Хамас кыймылынын издеринин бири Исмаил Хания жана анын жан сакчыларынын бири Тегерандагы резиденцияга болгон аткылоодон улам каза болушкан. Хамас кыймылы расмий билдирүү таратып, Исмаил Ханиянын өлүмү үчүн Израилди айыптады. Ошондой эле Ханияга болгон чабуул Ирандын жаңы президентинин ант берүү аземине катышкандан кийин болгонун маалымдады.